Бишкек шаарында мектеп маселеси курч. Баш каланын билим берүү башкармалыгы билдиргендей, шаарда 100 миңге жакын бала ашык окуйт. Мектеп жетишсиздигин азайтуу жумуштары жүрүп жатат. Алсак авариялык абалдагы номер 75 мектеп гимназиянын ордуна жаңы имарат курулууда. Анда жыйын жайы, хореографиялык, концерттик, спорттук залдары, китепкана жана ашкана болот. 550 орунга ылайыкталган мектеп август айынын акырында ишке кириши күтүлүүдө. Конструкциялардын баары курулуп бүттү, конструкциялар. Азыр стеналар кетип жатат, ошондой эле параллелине терезе, эшиктер коюлуп келе жатат. Анан коммуникациялар. Эми буйруса 1 сентябрга бүткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер биздин заказчы биздин шартында аткарса. Долбоордун сметалык баасы 350 миллион сомдон ашат. Бул каражатка мектептин айланасын иретке келтирүүдөн тарта эмеректерге чейин камсыздоо каралган. Имараттын сапатына өзгөчө көңүл бурулушу керек. Курулуш учурунда бардык техникалык стандарттар жана мүнөздөмөлөр сакталышы шарт. Булар бизге ар бир этап боюнча бизге материалдардын сертификатын берет. Ар бир этапта лабораторный испытанияны өткөзөт. Сварочный соединенияны и железобетонный конструкцияны лабораторный испытанияны өткөзүп бизге тартуулайт. Биз аны өзүбүз текшербейбиз, аны атайын лабораторлук көзөмөл бар. Ошолордон өткөзүп келет. Кыргызстан боюнча сыйымдуулугу 850 миңден ашык 2333 мектепте 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Өзгөчө ички миграциянын агымы көп. Бишкек менен Ош шаарларында окуучулар жыш болгондуктан мугалимдер 3 смен менен сабак өтүүгө туура келет. Быйылкы жылдын эсебинен баш каланын конуштарында 6 жаңы мектептин курулушу, экөөндө калыбына келтирүү жумуштары жана 7 мектепте кошумча корпус курулууда. Жылдан жылга, акыркы 5 жылда алсак 10 миң бала кошулуп атат жылда. Бизде ошол 3 эсе көп бала окуйт. Ошо 600 бала окуй турган мектепте 3 миң, 3,5 миң бала окуйт да. Анан начальный башталгыч класстагы класстар көп, 3 смена окушат, подсменка менен. 2 смена, биринчи, экинчи, ортодо ошо подсменка. 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында мектеп жетишсиздиги жөнүндө маселе толугу менен чечилет. Өлкөдөгү мектеп жетишсиздигин азайтуу максатында социалдык объектилердин титулдук тизмесине 200дөн ашык билим берүү мекемеси кирди. Президент имараттарды жаңы окуу жылынын башталышы менен ишке берүү милдетин койгон. Акыркы жылдары айтылып жаткан өзгөчө көйгөй бул өлкөдөгү 245 авариялык мектеп, ошондой эле капиталдык оңдоп түздөгө муктаж болгон 498 мектеп бар. Быйыл биринчи жолу социалдык объекттердин титулдук тизмесине 205 билим берүү объектисинин курулушу кирди. Анын ичинен 160 мектеп, 35 бала бакча, 10 спорт залы, бул өткөн жылга салыштырмалуу 128 объектиге көп. Талдоочулар класстарда окуучулар көп санда окушу билим берүүнүн сапатына терс таасирин тийгизерин айтып келишет. Элет жеринде орун жетиштүү болгону менен оңдоп түзөөгө муктаж мектептер көп. Билим берүү министрлиги билдиргендей, жылына 375 орундуу 24 мектеп курулса, жакынкы жылдары тартыштык жоюлат. Уланбек Тыйканбаев, Ала Тоо 24.